Жаңылтар маалыматтык программасынын убактысы. Саламатсызбы? Эфирде мен Асылбек Такайбек уулу болуп, алгаш жаңылтардан кыскача таанышып алабыз. Чегара кызматына 27 жыл. Кесиптик майрамда Оштун Кара Суу районундагы Акбура чегара заставасы толук жаңыланып пайдаланууга берилди. Бул жер чегара кызматын өтөгөндөр үчүн бардык заманбап шарттар түзүлгөн, объект аймактагы коопсуздукту камсыздоодо өзгөчө маанилүү ролду ойноп келет. Ал эми балыкчы шаарында алтын логистик, эл аралык логистикалык борбор ачылды. Министрлер кабинетинин төрагасы бул борбор Кытайды, Борбор Азия өлкөлөрүн жана КМШ өлкөлөрүн байланыштырган негизги логистикалык хаб катары иштерине ишенимин билдирди. Долбоор аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө дагы чоң салым кошууда. Учурда 80ден ашык жаңы жумуш орундар түзүлүп, келечекте алардын саны дагы көбөйөт деп ишенем. Эми Орусияга кирүү үчүн алдын ала каттоодон өтүү милдеттүү болот. Тагыраак 30-июндан тарта мигранттар рол тиркемеси аркылуу кирип чыгуу билдирмелерин берип турушу керек. Президент Садыр Жапаров Ош шаарынан салыктын 2 түрүнөн чогулган каражаттарды калаага калтыруу боюнча пилоттук долбоорго кол койду. Ага ылайык алдын ала эсептөөлөр боюнча шаар бийлиги эми 2 миллиард сомдой каражатты каланын социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө жумшай алат. Жергиликтүү бюджетке кала турган суммасыны көтөргөнгө аракет кылып иштейбиз деп азыр пландарды уже баштадык. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев өлкөнүн чегарачыларын кесиптик майрам менен куттуктады. Минкап төрагасы бул майрам эрдик жадамгайлык, ата мекенге берилгендик жана аскердик милдетти мыкты аткаруунун символу экендигин билдирди. Ошондой эле чегарачылар ата мекендин чегарасын коргогон улуу муунтардын даңктуу салттарын татыктуу улантуу менен мамлекеттин кызыкчылыгын жарандардын коопсуздугун коргоого бардык шарттарда даяр экендигин көрсөтүп келишерин кошумчалады. Белгилегендей, мамлекеттик чегара барган сайын кызматташтыктын, жакшы коңушулуктун жана чыгармачыл өз ара аракеттенүүнүн мейкиндигин айланып баратат. Соода экономикалык жана гуманитардык байланыштар бекемделип, жарандардын коопсуз жана бейпил жашоосу ошондой эле биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн шарттар түзүлүүдө. 2026-жылы улуттук чегара ведомствосы көз карандысыз мамлекеттик орган статусун алды. Бул анын статусун гана жогорулатпастан ар бир кызмат адамынын жоопкерчилигин да бир топ жогорулатат. Чегарачылар күнүндө Ош облусундагы маанилүү аскердик объект пайдаланууга берилди. Кара Суу районундагы Акбура чегара заставасы толук жаңыланып, заманбап шарттар менен ачылды. Бул застава Кыргызстан менен Өзбекстандын чегарасындагы 45 чакырымдан ашуун тилкени көзөмөлдөйт. Эскилиги жеткендиктен жаңы имарат курууга муктаждык жаралып, өткөн жылы президент тарабынан каржы бөлүнүп, курулуш иштери башталган. Натыйжада чегара заставасы толугу менен жаңыланып, жоокерлер үчүн заманбап шарттар түзүлдү. Чегарачылар үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр жана чегара коопсуздугун чындоодогу багытталган иштер тууралуу алдыдагы сюжетте кенен сөз кылабыз. Бүгүн чегарачылардын күнүнө карата Ош облусунда маанилүү объект пайдаланууга берилди. Кара Суу районунда жайгашкан Акбура чегара заставасы толук оңдоодон кийин ачылыш аземи болду. Бул жер чегара кызматын өтөгөндөр үчүн бардык заманбап шарттар түзүлгөн, объект аймактагы коопсуздукту камсыздоодо өзгөчө маанилүү ролду ойноп келет. Акбура чегара заставасы Кара Суу районунда жайгашып, Кыргыз-Өзбек чегара тилкесинин 45 чакырымдан ашуун бөлүгүн көзөмөлдөйт. Буга чейин иштеп келген тозот азыркы инфраструктуралык талаптарга жооп бербегендиктен, объект өткөн жылдын март айында толугу менен сүрдүрүлүп, ордуна жаңы имарат курула баштаган. Бир жыл ичинде заманбап шарттардын баары эске алынган жаңы застава курулуп бүтүп, бүгүн ачылыш аземи болду. Ага мамлекеттик чегара кызматынын төрагасы Абдикарим Алимбаев катышты. Өзү курамы Акбура чегара заставасы ачылса түзүлдү. Баяндаган подполковник Мамырханов. Чегарачылардын күнү жана чегара кызматында жаңы чегара заставалардын ачылышы менен куттуктаймын.
Жалпы 2 гектар аймакта жоокерлер үчүн бардык керектүү шарттар түзүлгөн. Чек арада кызмат өтүп жаткандар үчүн жатакана, окуу корпусу, ашкана жана спорттук машыгуулар үчүн футбол, волейбол жана баскетбол талалары, ошондой эле воркаут аянтчасы дагы курулган. Азыркы убакта салынган жаңы курулушубуз мурункуга караганда шарты 100 эсе жакшы салынды, шарттары заманбап, бардыгы заманбап түзүлдү. Бул жакта эки тараптуу жоокерлер жатаканасы салынды, казарма. Бул жер жоокерлерибиздин күчү менен даярдыкты мыкты кармап туруу үчүн атайын спорт зал бөлмөсү. Жоокерлерибизди ушул жерде машыгып, ушул жерлерде күн тартибинин негизинде машыгуулар өтүп турат. Жумасына 3 жолу ошонун негизинде өздөрүн машыктырып, күчү менен даярдыкты жакшы алып барууга даярдануу жер. Катардагы жоокер Элмирбек Жоруев жаңы имараттагы шарттар көңүлгө толорун, мурдага салыштырмалуу өтө жакшы дейт. Анын айтымында жоокерлер үчүн чачтырач бөлмөсүнөн тартып, көп кабиналуу жуунуучу жай, өзүнчө кир жуучу бөлмөгө чейин бар. Имараттан тышкары биз эс алуу бөлмөбүзгө келип эс алабыз. Бул таза тыккан жерде. Бул менин жаткан жерим таза, жумшак, өзүбүзгө ыңгайлуу. Бул болсо биз Бутарчы, бетарчылар бар. Бутарчы, аркы жакта бетарчыларыбыз бар. Өзүбүзгө иштетебиз. Бул жакта бизге шкафтар каралган. Бул өзүбүздүн кийим кечебизди, бут кийимдерибизди салабыз бул жака. Мурдагы заставада ушул шарт бар беле? Мурдагы заставада мындай шарт бар болчу, бирок мынчалык деңгээлде эмес. Азыр жакшы деңгээлде болду. Заманбап деңгээлде болду десек болот. Бош убактыбызда шахмат ойнойбуз. Спорт менен алектенип отуратын жерибиз бар. Биринчи медициналык ЖК аптечкалар камсыздалган. Мамлекеттик тараптан дары-дармектер толугу менен жетиштүү. Өздүк курам жоокерлер күнү дене текшерүү өткөрүлүп турат. Акбура чек ара заставасы көзөмөлдөгөн мамлекеттик чек ара тилкеси 3 катар зым менен тосулган. Аймак калктуу конуштарга жана стратегиялык объектилерге жакын жайгашкан. Алардын катарында Достук чек ара өткөрмө пункту жана Ош аэропорту дагы бар. Чек араны бойлой атайын шагыл төшөлгөн жол курулуп, чек ара күнү түнү көзөмөлдө. Чек араны жакшы кайтар, өзүнчө бир участок сага берилген. Чек араны так кайтарышыңар керек. Өз куралмасын тынч болсун, чек арабыз бек болсун да. Ошондой эле бүгүн Баткен облусундагы дагы бир чек ара заставасынын жана Ысык көлдө чек ара кызматкерлери үчүн курулган 4 кабаттуу пансионаттын ачылышы болду. Бул объекттер президент тарабынан бөлүнгөн каражаттын эсебинен курулган. Аларды мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Ошто туруп онлайн форматта ачып берди. Заставанын аймагына 16 кызматтык батир дагы курулган. Алар келишимдик негизде кызмат өтөгөндөргө ылайыкталган. Жетекчилик мындай шарттар чек арачыларга болгон мамлекеттин колдоосу жана күчүрмөн даярдык үчүн түзүлгөн шарт экендигин белгиледи. Жаңы мына үй алышыңар менен куттуктайбыз. Анткени бүт шарт болсо чек ара болду. Корголот. Ошон үчүн чек арачыларга көп жылдан бери өзүңүз дагы билесиз, бизде чек арачыларга жардам берип жүргүбүз. Шарт жок, кандай гана жерлерде жашап жүрөт. Бүгүнкү күндө карасаңыздар заман бар. Ушунун баары биздин президентибиз Садыр Жапаров көзөмөлгө алып туруп, бүт чек ара заставалар, чек ара отряддар жаңыдан заманбап болсун деп атат. Ошон үчүн албетте бир чек арачылар кызмат кылыш керек. Сиздер чек арачыны биз идемесиз өстүрүп, тарбиялап, ошон үчүн сыймыктанышыңыздар керек. Себеби булар бир чек араны биздин кыргыз элин колдоп атат да. Жаңы имарат менен катар Акбура чек ара заставасы аскердик техникалар менен дагы камсыздалды. Асылбек Тагайбек уулу, Азам Бузриков, Алото 24, Ош. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Атылбек Касымалиев балыкчы шаарындагы Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун алтын логистикалык борборунун ачылыш аземине катышты. Минкап төрагасы белгилегендей, эл аралык транспорт коридорлорунун кесилишинде жайгашкан Кыргызстан өзүнүн транзиттик жана логистикалык потенциалын активдүү өнүктүрүүдө. Ошондой эле борбор Улуу Жибек жолунун маанилүү багыттарынын биринде жайгашкан жана ал Кытайды, Борбор Азия өлкөлөрүн жана КМШ өлкөлөрүн байланыштырган негизги логистикалык хаб катарын натыйжалуу иш алып барарына ишенимин билдирди.
Логистикалық борбор 5,5 гектар аянтқа жайгашып транспорттық логистикалық процесстерди коопсуз жана натыйжалуу уюштуруу үчүн заманбап инфраструктура менен жабдылган комплекстин кубаттуулугу күнүнө 200 жүк ташуучу унааны тейлөөгө мүмкүндүк берет. Мында 80ден ашык жаңы жумуш орундары түзүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы өз сөзүндө кыргыз алтындын ишмердүүлүгүнө токтолуп, уюм инфраструктура жана инвестиция жаатындагы долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып келе жаткандыгын билдирди. 2025 жылдын аягына карата Кыргызстан ачык акционердик мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн 18,7 миллиард сомдон ашыгын түздү. Долбоор аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө дагы чоң салым кошууда. Учурда 80ден ашык жаңы жумуш орундар түзүлүп, келечекте алардын саны дагы көбөйөт деп ишенем. Өзгөчө белгилеп кетүүчү жагдай Кыргыз алтын бүгүнкү күндө тоо кен тармагы менен гана чектелбестен логистика, инфраструктура жана инвестициялык долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып жатат. Урматтуу катышуучулар, логистика тармагын өнүктүрүү аркылуу биз өлкөбүздүн экономикалык атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатып, Кыргызстандын эл аралык аброюн жана инвестициялык жагымдуулугун бекемдей алабыз. Кыргызстандын бүгүн Евразия мейкиндигинин байланыштырган стратегиялык борборго айланууга толук мүмкүнчүлүгү бар жана биздин аракеттер ийгиликтүү болот деп ишенем. Орусия мамлекети мигранттарды 30 июндан тарта рул тиркемеси аркылуу катталууну милдеттүү кылып жатат. Мындан ары аталган өлкөгө иштөө жана окуу максатында бара жаткан жарандар аталган тиркемедеги анкетаны толтурууга тийиш болот. Тагыраагы жарандар кирүү чыгуу билдирмелерин берип турушу керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмаз Байбосов билдирди. Байбосов кыргыз жарандары мамлекеттик чек арадан өтүү пландаштырылган убакытка чейин кеминде 72 саат мурда мамлекеттик кызматтар порталынын мобилдик тиркемесинде каттоодон өтүп, тиешелүү арыз тапшырууга милдеттүү экендиги жана документтер менен тастыкталган шашылыш, дарылануу, оор дарт же каны жакын тууганынын каза болушу сыяктуу өзгөчө жагдайларда 4 сааттан кечиктербей тапшырууга болорун кошумчалады. Статистикалык маалыматтар боюнча учурда Орусияда 502 миң кыргызстандык жүрөт жана алардын 268 миңи миграциялык каттоодо турган. Мындан тышкары 1126 кыргыз жараны соттолгон. 91566 кишиге Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Президент Садыр Жапаров Ош шаарынын салыктын 2 түрүнөн чогулган каражаттарды калаага калтыруу боюнча пилоттук долбоорду киргизди. Алайык 2026 жылдын 1-июнунан 2027 жылдын 1-июнуна чейин сатуудан алынуучу салыктын 50% жана бирдиктүү салыктын 15% Ош шаарынын жергиликтүү бюджетине калат. Ошондо алдын ала болжол боюнча шаар бийлиги эми 2 миллиард сомдой каражатты каланын социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө жумшай алат. Каржы жаатында берилген бул мүмкүнчүлүк менен маселелер канчалык жакшы Аймкан Исралы кызы кененирээк айтып берет. Президент Садыр Жапаров Ош шаарынан салыктын 2 түрүнөн чогулган каражаттарды калаага калтыруу боюнча пилоттук долбоорду киргизди. Жаңы чечимге ылайык 2026 жылдын 1-июнунан 2027 жылдын 1-июнуна чейин сатуудан алынуучу салыктын 50% жана бирдиктүү салыктын 15% калаанын жергиликтүү бюджетинде калат. Былтыркы жылдагы чогулган салыктын суммасы боюнча мисал келтирсек, 2025те сатуудан алынуучу салык 2 миллиардга жеткен. Ал эми бирдиктүү салыктан 2 миллиард 142 миллион 377 миң сом чогулган. Ошондо Ош шаардык мэриясы быйыл 2 миллиард сомго жакын каражатты өздөрү муктаждыкка жараша иштете алышат. Биз ожидаемый сумма бир жылда где-то 1,5 миллиард сомдун тегерегинде кошумча бюджетке, бизге жергиликтүү бюджетке кала тургандай сумма болуп атат. По итогам 26 жылга бир 800 миллион сомдун тегерегинде ожидается. Бирок эми бул пилоттук режимде киргенден кийин биз жергиликтүү бюджетке калтырып берип атканда, жергиликтүү муниципалитеттагы биз кызыктар болуп буга салык кызматы менен чогуу иш алып барып, жергиликтүү бюджетке кала турган суммасын көтөргөнгө аракет кылып иштейбиз деп азыр пландарды уже баштадык. Эки салыктын түрүнөн чогулган акчанын басымдуусу шаардагы социалдык курулуштарга жумшала тургандыгы маалымдалды. Айта турган болсок, быйыл Ошто мектептердин тартыштыгын жоюу максатында 13 мектеп курулуп жатат. Анын 10-у республикалык, калганы шаардык бюджеттен каржыланууда.
Төлөкөн аймактык башкармаларында курулуп жаткан бул мектеп 300 окуучуга алакташат. Жер төлөсү менен жалпы 4 кабаттан туруп, заманбап акыркы үлгүдө болуп курулмакчы. Деги эле шаардагы буга чейин курулушу башталып токтоп калган социалдык объектилердин курулушу мындан ары дагы жанданат дагы, жыл айына чейин аягына чыгат. 7 социалдык объект курулуп атат. Алардын ичинен бир маданият үйү Төлөкөндө, 2 мектеп Төлөкөндө, бир спорт интернаты Алда Төлөкөндө, бир лагерибиз бар Төлөкөн аймагында. Лагерибиз бар, 4 этаждуу. Алда курулуш иштери аяктап калды учурда. Андан сырткары мектептерибиз, Кирова мектеби бул жакта, Кирова мектеби курулуш иштери жүрүүдө. Амир Темир аймагында 49 мектепте Допков курулуп түшүп атат учурда. Андан сырткары бала бакчаларыбыз бар. Экономикалык талдоочу Мирлан Убайдуллаевдин айтымында пилоттук долбоордун Ош шаарынан башталганы бул мамлекеттин экономикалык жактан чоң колдоосу деп эсептейт. Муну менен мамлекет республикадагы ири шаарларга өзүн өзү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берүүдө. Убайдуллаев эми ушул мүмкүнчүлүктү натыйжалуу пайдалануу үчүн жергиликтүү бийлик экономикалык булактарга көзөмөлдү күчөтүп, жоопкерчиликтүү иш алып барганда гана сезилерлик натыйжа болот деген пикирин кошумчалады. Азыр бизге ошол жергиликтүү бийликке ошо экономикалык жактан өнүгүү алгыла деген мүмкүнчүлүк берилип атат. Демек, жоопкерчилик күчөйт, экинчи жактан ошол көзөмөл күчөйт. Биз ошол мүмкүнчүлүк болушунча Ош шаарындагы бардык финансылык булактарды, экономикалык булактарды өз шаарыбызга топтоо аракетин дагы күчөтөбүз деген аракеттер болот да. Бул дагы чоң түрткү. Ал сөзсүз түрдө азыр 2 миллиард жөнүндө сөз болуп аткан болсо, балким бул конкреттүү түрдө ишке кире турган болсо, эмки жылы же кийинки жылдары бул 3 миллиард, 4 миллиард, 5 миллиардга чейин чыгуу мүмкүнчүлүгү бар деп айтсак болот да, прогноздук түрдө. Ал сөзсүз түрдө биздин бюджетке, жергиликтүү бюджетке кошулган чоң салым катары эсептейбиз. Белгилесек, пилоттук долбоордун алкагында каражаттардын жумшалышы боюнча алдыда дагы так маалыматтар айтылат. Жергиликтүү бийлик жыл ичинде канча каражат жыйналып, конкреттүү кайсы жумуштарга коротулаарын аныктайт. Жарлык ушул жылдын 1-июнунан тарта күчүнө кирет. Эгерде бул долбоор Ош шаарында ийгиликтүү ишке ашса, анда ушул эле мүмкүнчүлүктү өлкөнүн башка шаар облустары дагы колдоно алат. Айымкан Исралы кызы, Маруф Шакиров, УТРК Ош. Депутат Дастан Жумабеков парламентте шайлоо тууралуу мыйзам каралып жаткан жыйында шайлоолорду иш күндөрү өткөрүүнү сунуштады. Эл өкүлү Кыргызстанда шайлоо өнөктүктөрү ар дайым жекшемби күндөрү өткөрүлөрүн айтып, ал күндөрү жарандар өздөрүнүн иштерин бүтүрүшү керек деген кошумчалайт. Анын ордуна добуш берүү жарыяндары иш күндөргө белгиленсе, катышуучулардын көрсөткүчү дагы өссө керек деген пикирин билдирди. Өз кезегинде Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров бул сунушка каршы эмес деген БШК добуш берүүнү шаршемби күнү өткөрүү боюнча жогорку кеңешке кайрылуу жолдорун айтты. Ал депутаттарга кайрылып, шайлоону шаршемби күнгө белгилөө боюнча мыйзам кабыл алып берүүгө чакырды. Негизи шайлоочулардын добуш берүү активдүүлүгү төмөндөп баратканы тууралуу маселе соңку жылдары көп көтөрүлүп келет. Маселен 2025 жылы жогорку кеңештин шайлоосунда жалпы добуш берүүчүлөрдүн 36,9% катышкан. Мыйзам боюнча Кыргызстанда шайлоолор аптанын жекшемби күнү өтөт. Жумушчу күнүнө азыр Тынчтык Буранович шайлоо күнүн койсок, мисалы жума күнүнө. Ошол күнү шайлоо күнү болот. Элдер жума күнү жумушка барганда эле шайлоого да ошентип барып катышабы деген ойда. Ошондо жана көйгөй маселе. Шайлоого катышуу көйгөй маселеси явканын көтөрүлүшү ошодон келип чыгып аткан дейм да. Мына азыр электрондук түрдө да биз жакшы шарт түзүп бердик, аябай. Өтө мындай дүйнөдө жок бир шартты түзүп бердик да. Сиз айткандай. Бирок анда деле мындай 20-30% кошулуп кеткен жок да. Дасанбекович, туура айтасыз. Мурда дагы биз расмий түрдө кат жүзүндө дагы бергенбиз жогорку кеңешке. Биз сунуштаганбыз 3-күнгө, средага. Бул эл аралык практиканы эске алуу менен биздин оюбуз боюнча эгерде средага коюлса, явка көтөрүлөт. Bizde Борбордук шайлоо комиссиясында мындай мүмкүнчүлүк жок экен. Мыйзам долбоорлорун демилгенчи болуп. Мына сиздерге кайрылып атам, мен бир аз өзүм немеме чыгып кеттим. Кабыл алып бериңиздер, урматтуу депутаттар. Среда күнү өткөрөлүк.
Эртең 29 майда өлкө аймагында акыркы коңгуроо салтанаты өткөрүлөт. Жана буга байланыштуу Ички иштер министрлиги менен Агартуу министрлиги мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн ата-энелерине коопсуздук эрежелерин сактоону эскертти. Маалыматта белгиленгендей, мектептен тышкары кошумча кечелерди уюштурууга, фейерверк жана кооптуу каражаттарды колдонууга жашы жетелектердин унаа башкаруусуна тыюу салынат. Ошондуктан ата-энелер, мектеп жетекчилери жана бүтүрүүчүлөр мыйзам талаптарын сактоосу жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруусу зарыл экендигин эскертти. Ал эми талаптардын аткарылышын көзөмөлдөө максатында милиция эс алуу жайларын, кафе, ресторандарды, көлчектерин жана жол кыймылын текшерүүгө алат. 2025-2026 окуу жылында 11-классты 80 000, 9-классты 135 000 окуучу бүтүрөт. Өзгөнүн Шерал айылындагы 2006 жылы мектепти аяктаган бүтүрүүчүлөр айылдын жалпы тургундарына китепкана куруп берди. Заманбап китепкана 2 бөлмөдөн турат. Бир тарабында мектеп программасындагы колдонмолор болсо, экинчи бөлмөдө дүйнөлүк классикалык жана кыргыз адабияттары топтому орун алган. Китепканага белгилүү журналист, мамлекеттик кызматтарда эмгектенип мезгилсиз көз жумган Жамалдин Парманкуловдун ысымы ыйгарылды. Шералы айылындагы Касымалы Ырыспаев атындагы мектепте буга чейин китепкана болгон эмес. Окуу куралдары мектеп ичиндеги бир бөлмөнү ээлеп турган. Ансыз да класс жетишсиздиги көйгөй болуп турган айыл үчүн өзүнчө курулган китепкана күтүүсүз белек болду. Курулушту Шералы айылындагы 1988 жылы төрөлгөн мектепти 20 жыл мурда аяктаган бүтүрүүчүлөр куруп берди. Азыркы муундун китеп окуусуна окуучулардын телефондон алыс болуп китеп окууга болгон кызыгуусун арттыруу максатында бул демилге аябай жакшы деп ойлойм. Бүгүн биздин жаштарыбыз көпчүлүгү эле телефон менен байланып калгандыктан китеп окууга болгон кызыгуусу төмөн да. Ошондуктан бизде бул китепкана айыл эл үчүн ата-эне менен окуучунун бирге китеп окугандыгы үчүн дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр болду. Буюрса бул китепкана эл үчүн, айыл үчүн, мектеп үчүн дагы абдан жакшы кызмат кылат деп ойлойм. Каражат боюнча өзү биздин балдар, жигиттер, ошо бүтүрүүчүлөр общий баарыбыз демилгени көтөргөндөн кийин акчасын чыгардык. Анан ушул демилгени колдоп, жергиликтүү бийликтер айыл өкмөттөн бизге 200 000 сом бөлүп берди. Анан калганын өзүбүз баарыбыз толуктап, 1 300 000 тегерегиндеги акча жумшалды. Китепкана мектептин коросунда болгону менен жалпы айылдагы китеп сүйүүчүлөрүнө кызмат көрсөтөт. Анткени мында жөнөкөй жомок китептерден баштап кыргыз адабияты, дүйнөлүк классикалык чыгармалар орун алган. Китепканага белгилүү журналист Жамалидин Парманкуловдун ысымы ыйгарылды. Дагы жакшы кандай сапаттарын айтып кетсе. Бизде бала кезде кыялдар болот го. Чоңойгондо ким болобуз, бирибиз врач болобуз десек, бирибиз футболист болобуз деп ушундай келечекте ошо журналистика тармагында иштеп, чындык тарапты көп айткан досубуз болгон да эми. Курулуш иштеринде да өзүбүз толук катышып, бүтүрүп ушул буюрса өзүбүздүн айылдаштарга өткөзүп берүү алдында турабыз. Буюрса мугалим директорубуз менен сырттан келип окууга, бул жерде китеп окууга келүүчүлөрдүн мындай жашы эч кандай чектөө жок. Мектеп жашынан пенсия жашындагыларга чейин келип окуса болот, жана алып кетип окууга дагы буюрса мүмкүнчүлүктөр болот. Белгилесек, 20 жылдык бүтүрүүчүлөр мектеп жамааты менен айыл тургундарынын суранычын эске алуу менен ушул китепкананы 1 200 000 сом каражатка куруп беришти. Эске салсак, буга чейинки бүтүрүүчүлөр жакыр жашаган, үй салууга чамасы жок жарандарды турак үй менен камсыз кылып келишкен. Агартуу тармагына салым кошкон бул саамалык айыл үчүн алгачкы кадам. Бийима Асанова, Ибрагим Төлөбаев, УТРК, Ош. Сиздерге жеткизейин деген бүгүнкү маалыматтарыбыз мына ушул жана башка маалыматтар биздин интернет булактарда жеткиликтүү алуу үчүн УТРК Ош деп издеңиз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча эсен туруңуз.